уже 30-дан ашып атат катышуучулар. Калгандары акырындан биздин катарыбызга кошулуп сабакка катыша беришет да. Бүгүнкү тема мына бүгүн уже 6-чы күн болуп атат, сабагыбыздын 6-чы күн болуп атат. Кандай сонун темалар болду? Биздин жашообузга керектүү аябай сонун темалар болду да. Эми дагы деле биздин жашообузда колдонуп келген, биз билбей колдонгонбуз, түшүнөбүз, эми билбей колдонуп келген темалар да ааламдын закондору. Ааламдын закондору. Азыр сиздер бул закондорду кээ бирлериңиздер билесиздер, уккансыздар, а кээ бирлериңиздер уга элексиздер да. Уга электерге аябай чоң, мындайча айтканда, ачылыштар болушу мүмкүн. Убагында мага дагы аябай чоң ачылыш болгон да. Себеби биз ар бир коомдо адамдар мыйзам менен жашап келет да. Ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамдары бар. Ошол мыйзам менен жашап келебиз бардыгыбыз. Эгер мыйзам болбосо эмне болот? Хаос болот, башаламандык болуп кетет. Ошондуктан ар бир коомдо, ар бир мамлекетте өзүнүн адамдар чыгарган, анан ошол мыйзамга баш ийип жашайбыз да. Бирок биз билбеген, бирок биз баш ийген, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз баш ийген ааламдын закондору бар да. Неписанные законы деп коет да ааламдын мыйзамдары. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бизге жагабы, жакпайбы, бирок биз баш ийип колдонуп келебиз. Эгер биз ал ааламдын закондоруна баш ийип, түшүнүп, ошол мыйзамдарды колдонуп, ошол мыйзамдарга баш ийип жашасак, анда эмне болот? Жашообузда жакшы нерселер болот да. Биздин каалаган нерселерибизге жетип, жашообузда жакшы, мындайча айтканда, аябай жашообуз жакшы болот. А эгерде биз ааламдын закондорун бузуп, баш ийбей келсек, эмне болот? Биздин жашообузда тоскоолдуктар пайда болот, түшүнүксүз бир ситуациялар пайда болот. Анан биз барып, хотим мы этого, не хотим, ошол мыйзамдарды изучать этип, ошол мыйзамдар менен жашап кетебиз да. Ошо бул тоскоолдуктар, ситуациялар, биздин жашообуздагы тоскоолдуктар, ситуациялар баары бир келип, ушул ааламдын мыйзамдарына баш ийип жашаганга алып келет да. Хотим мы этого, не хотим. Бул мыйзамдар до нас болгон, азыр дагы иштейт, бизден кийин дагы иштеп иштей берет да. Ошондуктан биз бул мыйзам, ааламдын мыйзамдарын жакшылап түшүнүп алсак, билсек, анан колдонсок, бизге мындайча айтканда аябай сонун мындай бир инструкция болот да. Бул мыйзамдар биздин ички дүйнөбүздү башкарат да. Мындайча айтканда түздөн түз таасир тийгизет ички дүйнөбүзгө. Внутренний мир, да, влияет на наш внутренний мир. Ошондой эле биздин тагдырыбызга дагы аябай түздөн түз мындай таасирин тийгизет да. Мындайча айтканда, биз бул мыйзамдарды, ааламдын мыйзамдарын жакшылап түшүнүп колдонсок, жашообузду оңдосок болот, өзгөртсөк болот, жакшы жакка, жакшы жашоону жашасак болот да. А эгерде биз бузсак, анда, значит, ар кандай түшүнүксүз ситуациялар, препятствиялар болот. Ошондуктан, эгер жашообузда бир какой-то кыйынчылыктар, тоскоолдуктар пайда болсо, анда биз ааламдын закондорун бузган менен барабар болот да. Биз деле мына мамлекетибизде закондорубуз бар. Ошол законду бузсак эмне болот? Сразу наказание, штрафтар болот. Анан кийин штрафты игнорировать этсек эмне болот? Уже эркининен ажыратылат,
бул аламдын мыйзамдары да ошондой болот да. Эгер буза баштасак штрафтар болот. Кандайча штрафтар? Кичинекей штрафтар болот, анан чоң штрафтар болот. Барып бул штрафтар аябай чоңойот. Даже биздин ден соолугубуздан баягындай ооруп баштайт адамдар барып анан уже бул штрафтар чоңоюп адамдын тагдыры бузулат да. Штрафтарды, кичинекей штрафтар деген эмне? Бул баягы эң биринчи бир кичинекей буюмдарыбызды жоготобуз, баягы акча жоготобуз, акча мамилеси мындай деме болот, штрафтар барып анан чоңое берет да. Ошондуктан биз баягы анализдешибиз керек да. Жашообузда тоскоолдуктар, бирөө менен мамилебиз бузулат. Ошондо дагы биз мындай ойлонушубуз керек да. Биз адамдар эмне кылабыз? Сразу эле сырт жактарга карай беребиз да. Кризис болуп атат, правительство не то, президент дагы эмне деп башка бир мындай источниктерди карай баштайбыз да. На самом деле эмне кылышыбыз керек? Биз биринчи өзүбүздү анализдешибиз керек экен да. Кандай поступкалар болуп атат биз тараптан, эмнени буздук, кандай законду буздук, ошону оңдоп, ошого мындай бир анализ жасасак, анан биз түшүнө баштайбыз да эмнени бузуп атканыбызды. Эми кандай мыйзамдар бар? Эң негизги мыйзамдар болот да. Основной мыйзамдар. Ошого токтолуп кетели. Эң биринчи мыйзам бул боштондук мыйзамы. Боштондук мыйзам, закон пустоты деп коет да. Сократ айткан экен, мынтип айткан экен убагында. Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны, дейт да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бизде аябай адамдар да ненужные бир мындай буюмдар болуп калат да, ненужные вещи, от которых нужно избавляться да. Или мындайча деме кылса болот. Закон пустоты, чтобы пришло новое, нужно избавиться от старого деп коет да. Биз жаңы нерсени каалап атабызбы? Ошол жаңы нерсе келиш үчүн бизге керек эмес, уже эскирип калган, биз колдонбогон нерселерди уже алып салышыбыз керек да жашообузданчы. Бул буюмдар болушу мүмкүн, колдонбогон, 2-3 жылдан бери колдонбогон, бирок эмне кылабыз биз адамдарчы? Когда-нибудь пригодится. Вдруг керек болуп калат деген менен жашап келебиз да. Ал эмнени түшүндүрөт? Закон пустоты. Жаңы нерсе келиш үчүн ошол жаңы нерсеге биздин жашообузда место болуш керек да. Бул местаны бошотуш үчүн биз ошо эски нерсениден арылышыбыз керек. Чистка. Биздин эмне кылабыз? Мына азыр аялдар жакшы түшүнөт, дайыма үйүбүздү тазалап турабыз, уборка кылабыз да. Үйүбүздү уборка кылабыз, шкафты уборка кылабыз, дайыма тазаланып турабыз да, чистка кылабыз. Ошол бизде адамдарда эки жолу бар. Чистканын эки жолу: материальный чистка и ментальный чистка деп коет да. Материальный чистка эмне? Бул бизди буюмдар, колдонуп келген буюмдардан эскирип калганда ыргытабыз, керек эмес болгон бирөөлөргө беребиз дагы, ошонун ордуна башка нерсе келет. Ментальный чистка деген эмне? Ментальный чистка деген бул биздин оюбуз. Ойлордон тазаланып туруш керек. Не только ойлорубуздан, но и внутренний мир деп коет да, өзүбүздүн мына жан дүйнөбүздү тазалап турушубуз керек. Кантип тазалайбыз? Бизде мусор деп коебуз, материальный мусор дагы бар, ментальный мусор дагы бар. Биздечи ошол ментальный мусордан тазаланып турабыз. Ментальный мусор деген эмне? Бул бардыгыбыз билебиз, таарынычтар. Бардыгыбызда бар таарынычтар. Мына көпчүлүгүбүз ошол таарынычтарды кетиргенди үйрөнүп, уже билип калдык,
таарынычтар жаман экен, таарынычтар бизге аябай чоң, ушунчалык чоң зыян келтиргенин баардыгыбыз түшүнүп билип калдык. Таарынычтар, эски таарынычтар даже ооруга алып келет да. Ооруларга алып келет. Аны баардыгыбыз уже окуп, билип, түшүнүп калдык да. Бирок бул таарынычтар эски таарынычтардан арылганды үйрөнүп калдык, чистка кылып калдык, обидаларды кечиримдүү болуп кечирип баягы таарынычтар болсочу, бирок таарынычтар эч качан жок болбойт да. Дайыма боло берет. Просто биз ошо таарынычты туура кабыл алып, өз убагында кечиргенди үйрөнсөк, ошондо биздин жашообузга да жеңил болот да. Кантип таарынычтардан арылабыз, Например, болот. Жашообузда дайыма таарынычтар болуп турат. Бирөө туура эмес сүйлөп калат, туура эмес сүйлөп коюшу мүмкүн, билбей бизди таарынтып коюшу мүмкүн. Ошондо эмне кылабыз? Просто эле кечирдим деп эле кечирип, мындай түшүнүк менен кабыл алып, аны могу жерде сактабай, мени мага катуу сүйлөп койду, мага кыйкырып койду, туура эмес сүйлөп койду эмес, просто ал адам ошондой, анын характери ошондой деп түшүнүк менен кабыл алып, кечирдим деп койсок өзүбүзгө жакшы да. Кечиримдүүлүк бул биринчиден өзүбүзгө жакшы, өзүбүзгө пайда да. Ал таарынткан адамга эмес, бул өзүбүздүн пайдабызда, бизге выгодно. Кечиримдүү болгон, кечирген эң биринчиден өзүбүзгө выгодно да. Ошондуктан кечиримдүү болуш керек. Анан сомнениялар бар, күмөн саноолор бар. Ар кандай күмөн саноолор бар. Бизге керек эмес убеждениялар бар. Мындайча айтканда коркунучтар ар түрдүү. Вот ошолордон ментальный чистка да, анализ жасаш керек да. Эмне, кандай сомнениялар пайда болду, баягындай ишенбөөчүлүктөр, коркуу сезимдер, вот ошолордон мындайча айтканда бизге керек эмес да, бизди артка тарткан, алдыга жылдырбаган бир мусорлор болот да, керек эмес мусорлор болот. Бул ментальный. Ошолордон арылып туруш керек, чистка болуп туруш керек. Ошол нерсени эмне кылабыз? Кат жазабыз, эгер биз айта албасак, кат жазабыз, кат түрүндө дагы ушундай бир жазып арылсак болот да, чистка кылып турабыз да. Эми дагы бир нерсе бар. Баягы азыр айтып кетпедимби? Эски буюмдарды, эмне үчүн эски буюмдардан арылып туруш керек да. Мындай болот да. Например, байкасаңыздар керек, өзүңүздөр деле эски кийимди кийсек, же бир мындай старые вещи деп коебуз да. Старые вещи, ошону колдонсок эмне болот? Ошол буюм менен связанный ойлор келет да, воспоминания келет да. Ошол буюм менен, например, бир көптөн бери колдонбогон духини колдонсок, ошол духи менен байланыш болгон связанный ойлор, эски ойлор, воспоминанияларды бир эстеп кетебиз да. Анан бул воспоминания жакшы болсо, бизге мындай жакшы воспоминаниялар болсо, это очень хорошо. А кээ бир воспоминания из прошлого, аябай бизди жүрөгүбүздү ооруткан, биз мындай эстегибиз келбеген воспоминаниялар бар да, из прошлого. Ошол эмоциональный якоря деп коет экен да, эмоциональный якорь деп коет экен да. Ошол ал деген прошлые эмоции. Ал прошлые эмоции, прошлые мысли да. И биз калайбызбы ошол прошлый жака, прошлый менен эсибизге келет дагы, обратно возвращаемся в прошлое да. Бул жаман нерсе да. Эмоциональный якоря деп коет. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Чтобы не возвращаться в прошлое, биз эски буюмдардан арылып турушубуз керек да. Керек эмес биздин баягы керек эмес
воспоминания, жүрөгүбүздү ооруткан мысли, эмоцияларды кайра воспоминать этпеш үчүн биз эски буюмдардан арылып туруш керек. Ошондуктан чистка деп коет. Ошондуктан чистка, например, сүрөттөр болушу мүмкүн, мындай жүрөктү оорута турган сүрөттөр болуп, ошол сүрөттөр биздин прошлое деп коет да. Мурунку прошлое менен связанный бизди мындай жүрөктү ооруткан баягындай воспоминаниялар, биз эстебей турган, эстегибиз келбей турган воспоминаниялар болот. Ошолордон арылып туруш керек. Закон пустоты ошондуктан керек эмес нерселерден арылып туруш керек. И жаңы нерсе келет да. Биз айтабыз го, жаңы жашоо, жаңы с чистого листа деп коет да. С чистого, я жизнь начинаю с чистого листа деп коет да. Ал бекеринен айтылган эмес да. Значит, эмне таза барактардан баштайм депчи. Ал эмнени түшүндүрөт? Эски, мага керек эмес нерселерден арылдым, аларды таштадым. Эми мен жаңы нерседен баштадым дегенди билдирет да. Закон пустоты, боштондук. Жаңы нерсени кааласак, эмне кылышыбыз керек? Ошол жашообузда бир мондай боштондук организовать этишибиз керек да. Ошондо сөзсүз келет. Анан жөн эле баягы эски нерсе, эски арылбастан биз эмне кылабыз? Благодарностью, ыраазычылык менен, жакшы воспоминаниябы, жаман воспоминаниябы, все равно бул биздин жашоо, бул биздин жеке тарых, мындайча айткандачы. Ар бирибиздин тарыхыбыз бар, историябыз бар да. Ошол биздин жашоо, ошол жашоону жашап өткөнбүз. Ошол тарыхтарды дагы биз благодарностью, ыраазычылык менен отпускать этебиз. Бул нерсе менин жашоомдо болду, мен ыраазымын деп ыраазычылык менен отпускать этебиз. Жакшы нерсени дагы, жаман нерсени дагы. Айтып кетпедимби? Баягы плохие воспоминания депчи, аны дагы ыраазычылык менен отпускать этебиз да. Себеби бул биздин жашообузда болду. Биз ушул жашоону басып өттүк, жаманбы, жакшыбы, биз басып өттүк. Зато биз эмне болдук? Мы стали мудрее, мындайча айткандачы. Мы стали мудрее, опытнее, знания получили, мындайча айтканда. Ошондуктан ар бир жашообуздагы ар бир нерсени ыраазычылык менен отпускать этебиз. Ыраазычылык менен выбрасывать этебиз. Ыраазычылык менен передаем. Мен колдондум, мага ушунчалык ыраазымын, ар бир нерсеге ыраазымын деп отпускать этебиз. Экинчи закон. Бул закон циркуляции деп коет да. Закон циркуляции энергии. Бул мындайча айтканда айлануу закону, энергиянын айлануу мыйзамы. Экинчи закон бул дагы эң мындайча айтканда маанилүү закон да, маанилүү мыйзамдар, аламдын маанилүү мыйзамдары. Бул эмне деп түшүндүрөт мыйзамчы? Будьте готовы отпустить что-то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, что вы желаете, дейт да. То есть эмнени кааласак, ошол нерсе келиш үчүн биз бир нерсени ааламга отпускать эткенди үйрөнүшүбүз керек да. Бир нерсени, то есть платить эткенди, төлөгөндү, жаңы нерсе келиш үчүн башка бир нерсени бергенди үйрөнүшүбүз керек да. То есть биз мындай жаңы нерсени каалап атабызбы? Ар бир аламда ар бир нерсенин өзүнүн мындайча айтканда стоимости бар, ценасы бар, баасы бар да. Баасы бар. Эми ошол жаңы нерсе келиш үчүн биз эмне кылабыз? Төлөгөндү үйрөнүшүбүз керек, отпускать эткенди үйрөнүшүбүз керек да. Например, болот жумуш, биз мисалы айтып кетейин. Бул менде деле болгон. Иштеп аткан жумушубуз жакпайт,
нас не устраивает, жакпайт, анан кээ бирлер бар наалыйбыз, бул жумуштан тажадым, чарчадым, канча жылдан бери иштеп келейтам, өсүү жок деп наалыйбыз да. Жакпай атат да, бул жумуш бизге жакпай атат. Бирок кээ бир адамдар жакпаса дагы, эмне көнүп калган дагы ушул жумуш менен эле наалыса дагы, жакпаса дагы иштеп жүрө берет да. Биз эмнени каалап атабыз? Башка жумушту каалап атабыз балким да, жаңы профессияны каалап атабыз, но будьте готовы отпустить деп атат да. Значит, биз эмне кылышыбыз керек? Мы должны найти смелость отпустить, уйти с этой работы, ушул жумуштан кетип, башка жумушка кеткенге даяр болушубуз керек да. Башка жумушка, например, квартира деп, үйүбүз деп койну, например, үйүм кичинекей, тар, или алыс жумушума деп биз айтабыз да. Эгер жакпайтса, значит, эмне? Переезд башка жакын жака, же болбосо жаккан районго көчкөндүгө даяр болуш керек. Машина, например, машина кичинекей болуп калды, бузулуп атат деп айтып калабыз. Бул машина бизге деме болуп калдыбы? Жакпай атабы? Значит, жаңы машинага алганды уже даяр болушубуз керек да. Нужно отпустить. Бул эмнени дагы түшүндүрөт да. Биз адамдар процветание, мындай жакшы жашаганды каалайбыз. Все хотят процветание да, мындайча айтканда, жашоодо жакшы жашаганды каалайбыз да. Бул процветание, мындайча айтканда поток да, өзүнчө бир мындай агым экен да. Эгер биз сууну элестетсек, суу дагы агып туруш керек. Эгер суу акпай токтоп калса, эмне болот? Болото болот да, сазга айланат да. Бул процветание дагы, мен кыргызча которо албай койдум. Процветание деген, которгондор билсе жазып койсоңуздар, процветание деген эмне да? Процветанияны биз как поток катары карасак, агым катары карасак, бул процветание дагы агып туруш керек да. Всегда циркуляция болуп агып туруш керек. Эгер акпай токтоп калса, эмне болот? Тоже застой. Баягы айтып калат го, блок деп коет. Энергетический блок, как процветание дагы энергия да, бул дагы агым болуп агып туруш керек. Как только токтоп калсак, эмне болот? Токтоп. Өсүү, өркүндөө дейт. Гүлдөнүү. Вот, гүлдөнүү, өсүү. Туура. Өнүгүү, өсүү. Вот бул дагы өзү эле сөз айтып атат да, өсүү, өнүгүү деп атат. Как только вот это вот токтоп калдыбы, все, болду, эмне? Бизде блоктор, энергетический блоктор пайда болот да. Например, айтып калат да, бардык нерсе биздин жашообузда временно да. Всем, чем мы владеем, это временно. Даже без айтабыз го, бардык нерсе, даже мы гости в этом мире деп айтабыз. Мы тоже, биз дагы конокпуз. Бул в мире биз дагы конокпуз да, бардык нерсе келет, кетет. Мындайча айтканда, өз жумушун аткарып бүткөндөн кийин ошол нерсе кетет. Дайыма биз менен боло бербейт. Ошондуктан биз дагы эмне, нужно научиться уметь отпускать, мындайча айткандачы. Бир нерсеге эле монтуп кармап тура бербеш керек да. То есть бул эмне түшүндүрөт? Мисалы, телефон бар, бардыгыбызда телефон бар. Мындайча айтканда, жаңыланып туруш керек да. Бардык нерсе жаңыланып туруш керек. Жаңыланып туруш керек. Эч качан эски бойдон калбайт. Ошону биз мындай түшүнүп алышыбыз керек да. Бир нерсе жакпайт абы, бир нерсе что-то нас не устраивает, значит, эмне кылыш керек? Жаңы нерсе келет да, жаңы нерсени күтүш керек. Нужно отпустить это да. Ошол нерсени отпускать эткенди үйрөнүш керек. Жаңылануу. Мисалы, телефон, мынакей,
телефон, мынаке телефон. Ушул телефон биз үчүн эскирдиби? Что бул телефон не устраивает, например, функциялары аз, памяти аз болуп калдыбы, значит эмне бул телефонду отпускать этип с благодарностью можем башка бирөөгө подарить этип туруп өзүбүз жаңы телефон алсак болот да. Ничто не вечно деп, или машинабыз кичинекей болуп атат, уже канча 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдан бери жүрөбүз бул машинаны колдонуп, значит, эсе бул машина бизге кичине болуп калды, чоң болуп калды, эмне кылабыз? Машинаны с благодарностью, ыраазычылык менен, себеби колдондук, ыраазычылык менен машинаны эмне кылабыз? Бирөөгө сатабыз же подарить этебиз дагы, анын ордуна жаңы өзүбүзгө каалаган, бизге жаккан машинаны алабыз да. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул закон, закон циркуляция энергии дагы мына акча менен байланышканда, азыр мен бул акчаны дагы айтып кетсем, жакшы түшүнөсүздөр. Мисалы, мындай болот да, айтып калабыз да, менде 1000 эле сом калды, до зарплаты. Особенно зарплатага иштегендер, мен башыман өткөн да ушул нерсечи. Зарплата, следующий зарплатага чейин менде 1000 эле сомум калды. Кийинки зарплатага чейин мен кантип жашайм деп көпчүлүгүбүз, в том числе и я, мен дагы не баягы кайгыга түшүп калчубуз да. Кыжалатчылык, кантип жашайм, 1000 сомум жетпейт депчи, кыжалатчылыкка түшүп 1000 сомум жетпейт, кантип жашайм деп аябай мондай кыжалатчылыкка түшүп калабыз да. Мен дагы ошентип аябай кыжалатчылыкка түшүп калчумун да. Но на самом деле бардыгыбыздын өзүбүзгө жараша ырыскыбыз бар да. Бул 1000 сом кеткен ченде дагы Кудайым Алла Таала эч качан ырыскыбызды бербей койбойт, берейт да. 1000 сом калды деп коеюн. Ошол 1000 сомду кармап эле кыжалат болуп эле кетиргибиз келбей эле отура бербестен, с благодарностью, ыраазычылык менен, дагы ыраазычылык менен, мындайча айтканда, расход кыла бериш керек. Кандайча расход, эмне үчүн с благодарностью расход кылыш керек. Коркпостон, кыжалат болбостон. Себеби биз 1000 сомду эч кыжалатчылык менен, особенно кыжалатчылык менен кармап тура берсек, эмне кылат экенбиз? Айтып атпаймынбы? Блок пайда болот экен да, энергетический блок пайда болот дагы, бизге келе турган, Кудайым бере турган ырыскы бизге өзүбүз токтотуп, баягындай тоскоолдук кылып коет экенбиз да, келтирбей коет экенбиз да. Блок пайда болуп атпайбы? Ошол же немедечи, энергетический, мындайча айткандачы. А если биз ошол 1000 сомдун 100 сомун, мындайча айтканда, 100 сомду ыраазычылык менен, коркпостон, эчтекени ойлобостон, благотворительность деп коет да. Эмне кылсак, бирөөгө, кто-то нуждается, да, бирөөгө берсек, или бирөөнү обедке чакырып, обед алып берип койсок, ал адам ыраазы болот, бизгечи ыраазы болот дагы, ыраазычылык айтат да. Рахмат, мага как раз ушу 100 сом керек болуп атты эле. Же рахмат, обедке алып бардың деп ыраазычылык айтат да. Ыраазычылык айтканда башка бирөөнүн ыраазычылыгы ошол энергетический блоктоп калып атпайбы? Разбивать этет экен да. Түшүндүңүздөр да, бирөөнүн ыраазычылыгы бизде пайда болгон блокту разбивать этип, энергия дальше циркуляция болуп, ошол 100 сомбу, 200 сомбу бизге 10 эсе болуп кайра кайтып келет экен да. Бул нерсе, бул мен эбе кылсам, оказывается, менде дагы болгон экен да. Мен, например, менде деле болгон, зарплатада иштеген убагындачы, анан баягы зарплатаны алгандан кийин аябай байып кетесиң дагы, каалаган нерсеңди аласың дагы, анан азыраак зарплатага чейин азыраак калып калат да, анан кийин кыжалатчылык пайда болот да, кантип жеткирсем, эмне кылсам депчи. Анан
Мен почему-то мындай түшүнбөстөн эле бул мыйзамдарды я не знала да, мен билчү эмесмин. Түшүнбөстөн эле эмне кылчумун, бирөөлөр менен барганда сөзсүз мындай обедке төлөп койчумун, давай төлөп коеюн деп, же болбосо бирөөгө мындай подарок кылып койчумун, кичинекей болсо дагы подарок кылып койчумун. Кээде бирөөлөр мага мындай настроениясы жок болуп, же какой-то бир мындай настроениясы жок болуп калганда, чтобы ошол адамдын настроениясын көтөрүш үчүн мен бир кичинекей болсо дагы подарок кылып койчумун. И не обязательно деньгами. Баягы настроениясын көтөрчүмүн, отуруп ал адам менен сүйлөшүп, күлгүзүп, просто даже иногда ошол адамдын баягы кээ бир адамдар настроениясы жок болгондо ичинде моундай бир нерсе кайнап атканда айткысы келет да, ошол нерсени айттырып, просто по душам сүйлөшүп, поддержка кылып койчумун да. Анан эле баягы акчалар келип калчу да мангачы. Акчалар келип калчу, эски карыздар, мен берген баягы берелек адамдар карыздарын берип калчу да. Ошентип каяктан мен билбейм, бирок акча пайда болчу да. Акча пайда болчу дагы мен ошол неменен, акча менен зарплатага жетип калчумун да. Ошондуктан деме да, ошол бирөөнүн ыраазычылыгы токтоп калган энергияны блокировка кылып коет экен да. И дальше мындайча айтканда биз каалаган нерселер келе берет да. Бул жерде эмне болуп атат? Мен айтып кеткен боштондук закон иштеп кетип атат да. Бул мыйзамдар аябай бири-бирине ушунчалык взаимосвязанный, бири-бири менен аябай тыгыз да байланышып турат да. Закон пустоты, мынакей смело, коркпостон короттук дагы, анын ордуна дагы деле биздин жашообузга керектүү нерселер келип калат да. Даже баягындай үйүбүзгө продукты келип калат да. Продукты келип калат ата энебизден, же бирөөлөрдөн продукты келип калат, же болбосо дагы бир какой-то бирөө бензин куюп берип калат машинабызга. Көрдүңүздөрбү? Бул не обязательно акча менен. Бул нерсе биздин жашообузда керектүү нерселер менен толукталып калат да. Биз эгер коркпостон бирөөнү ыраазы кылып койсокчу, мындай ушул нерсени деме болгондо, мен смартричке келгенде, көпчүлүгүңүздөр билесиздер, мен жумуштан кеткенмин, 100% жумуштан кетип, анан смартричте иштеп баштаганымда, мен башка жумушум жок, мен бир нерсеге жашашым керек, зарплата жок. Мен только смартричти гана немесин, выплатасын карап жашап калгам да. Но тем не менее, мен азыр анализдеп көрсөм, тем не менее, мен эмне кылгамын? Алтындарым бар эле, алтындарым. Где-то бир $5000–6000 алтындарым бар эле, алтын саат, браслеттерим бар эле, аябай кымбат, мындай стоящий алтындарым бар эле. Мен эмне кылдым? Ошол алтындарымды кармап эле отура бербестен, мен ошол алтынды өзүмө вложение кылыпмын да. Кандай вложение кылдым? Алтындарымды кээрлерин көпчүлүгүн саттым да. Сатып, ошол акчаны мен өзүмө обученияга вложение кылдым, өзүмдүн өсүшүмө вложение кылдым, региондорго чыктым, иштедим, мындайча айтканда, бизнеске вложение кылдым да. Вложение кылганда, особенно биз өзүбүздүн өсүшүбүзгө вложение кылганда, бул акчалар 100 эселеп кайтып келет экен да. Эми мына ошол коркуп отура бербестен, ошол алтындарымды кармап отура бербестен, мен өзүмө вложение кылган үчүн вложение саттым. Ошол алтындарымдын пустота, боштондук пайда болду да. Мен саттым дагы, өзүмө вложение кылдым. Особенно өзүмдүн өсүшүмө. То есть эмне болот? Бул жерде циркуляция болуп атат, айлануу болуп атат. Мен өсүшүмө вложение кылдым дагы. Бул алтындарым канча, даже мен 1000 эсе кайтып келди десем дагы болот да. Мына $5–6 миң деп атпаймынбы? А мен ушул канча мага
мындайча айтканда доход алып келди. Во-первых, өсүү болду. Менде жаңылануу болду. Еще дагы эмне болду? Канча доход алдым да, мындайча айткандачы. Канча деген ошол алтындарым өзүмө вложение кылган үчүн мен мындайча айтканда квартира алдым, кызым бүттү, канча путешествие кылдым, канча жер көрдүм да, мындайча айтканда мамлекеттерди көрдүм. Көрдүңүздөрбү? Айлануу процесси болуп туруш керек да. Бир нерсени эле кармап тура бербестен, ошол нерсени умейте отпускать деп атпайбы? Вот ушул нерсе да аябай иштейт да. Я, оказывается, сумела. Бул нерсе дагы башыбызда бардыгыбыз билебиз, багы кетиргин келбейт бул деген. Это же с таким трудом заработанные деньги. Мен кээ бирлер баягы ломбардка тапшырганда ала албай калдым убагындачы. Анан мен особенно мен ушунчалык баягы алтын саатым бар эле. Ошону ломбардка тапшырып, анан ала албай калдым. Ала албай калганда аябай кыжалат болуп, прям жаман болгондо Айпери Максатбековна мага сонун сөз айтканда: Алтынайже, не переживайте. Бул нерсе сизге 1000 эселеп кайра кайтып келет. Отпустите деген да. Просто отпустите, все. Зато сизге кайтып келет деген да. Азыр кече күнү ойлонуп, даярданып отуруп, ошол аябай сөз эсиме келип кетти да. Просто отпустите деди да. Отпустите депчи. И действительно мен отпускать эткенде ушундай сонун облегчение болду да. Ошол нерсе умейте отпускать деген ошол нерсе экен да. Кеттиби? Вот бизден колдонуп жүргөн буюмубуз или жаныбызда жүргөн адамдарды отпускать эттикпи? Просто с благодарностью, ыраазычылык менен отпускать эттикпи? Жеңилден эткенбиз дагы. И плюс еще дагы анын ордуна биз калаган, бизге керектүү нерсе келет экен. Бул жерде закон пустоты и закон циркуляции иштеп кетип атат да. Көрдүңүздөрбү? Эми үчүнчү мыйзам бул воображение, закон воображения. Закон воображения элестетүү мыйзамы. Ар бир нерсе бул жашоодо биринчи эмнеге келет? Ойго келет, ой пайда болот. Анан кийин действие, анан результат, мындайча айткандачы. То есть мой телефон бирөөнүн эмне? Бирөөнүн ою, бирөөнүн кыялы болгон. Анан бул биринчи кыял болуп, бул жакта пайда болот дагы. Анан план түзүлөт. Кантип мен телефонду ойлоп чыгарсам. Анан действие болот дагы, анан результат болуп, мой телефон пайда болот. Биз жашообузда колдонгон бардык нерсе бул бирөөнүн кыялы, бирөөнүн ою. Еще дагы бул мыйзам эмне дейт? Прежде чем что-то сделать, необходимо это представить дейт. Это бул деген, это созидательная визуализация. Биз айтабызга визуализация депчи. Сначала вы должны увидеть процветание в вашем воображении деп атат да. Эгер биз жакшы жашоону каалап атсак, ошол нерсени биз могу жагыбызда көрө алышыбыз керек да. Жашообуздучу аябай бул мыйзамдын көп инструменттери бар. То есть инструменттери бар, анан помощниктерибиз бар да. Бул мыйзамды иштетүүдө, бул мыйзамды колдонууда жардамчылар бар и инструменттер бар. Ал кандай жардамчы инструменттер? Эң биринчи бул визуализация, элестетүү. Ким колдонот? Ушул визуализацияны, элестетүүнү ким колдонот? Мен ойлойм, көпчүлүгүңүздөр колдоносуздар. Кээ бирлер даже билбестен колдонобуз да, түшүнбөстөн эле колдонуп келгенбиз. Мен аябай көп визуализация кылчумун. Мен дейт. Мына көрдүңүздөрбү? 90% колдонобуз,
даже түшүнбөстөн колдонуп келгенбиз да. Мен аябай кыял кеч болчумун. Ушунчалык прям кыялданчумун да, кыялданганда катып калчумун да, мындайча айткандачы, өзүнчө эле бир планетага кетип калчумун. Кичинекей кезимде дагы мынтип отуруп калсам эле болду, кыялданып кетип калчумун да, кыялданып отура берчүмүн, эчтекени укпай калчумун да. Анан үйдөгүлөр тамашалап калчу. Все, болду, өзүнүн планетасына кетип калды депчи. Мен бул визуализация казыр колдонуп келген экем да. Ушунчалык кыялданганымда бир башкача жашоо болот да. Акылбек байке, Анан биз кыялданган нерсе, визуализация ишке ашты беле? Жазып койсоңуздар. Кимдин, менде өтө кыял кеч. Кимдин жашоосунда визуализациясы ишке ашты? Жазып койсоңуздар. Кимдин визуализациясы ишке ашты? Меники, например, дайыма ишке ашып келген да. Кыялдарымчы, кыялданган нерсем, визуализациям ишке ашып келди да. Сиздерде дагы болгон. Просто кээ бирибиз ага маани берген эмеспиз, түшүнчү эмеспиз. Ошондуктан бул биринчи инструмент, биринчи жардамчы менде, дейт Гүлбара эже, Гүлнара эже, менин дейт, менде да умрага бардым дейт Лазакат эже. Ооба, меники дейт Нурзат. Мынакей көрдүңүздөрбү? Секиндик мени ашып атат дейт Нуруле эже. Гүлсара эже меники дейт. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бул биздин эң биринчи жардамчы. Гүлнара эже менде дейт. Жардамчы бул визуализация да. Визуализация, элестетүү. Дайыма элестетип. Мен могу смарт-речке келгенде аябай элестетчүмүн да. Особенно директор статустучу. Директор статусту жаап атканымды, сахнага туруп баягы сертификатты алып атканымды, круизге барып атканымды ушундай жатканда дагы элестетип, уктачумун, эртең турганда дагы элестетип турчумун да. Мынакей бардыңыздар билесиздер, директор статусунда жаптым, сертификатты дагы алдым. Анан эми мондай деме ситуация менен байланышкан үчүн мен акчасын компания берди дагы, мен кызым менен путешествие кылып келдим да. Көрдүңүздөрбү? Визуализация кандай күчкө ээ. Анан кийинки помощник инструмент бул деме доска желаний. Кимде бар? Коллаж кимде бар? Ким жасаган коллажды? Кимдин коллажы бар? Менин дагы коллажым бар да. Коллаж жасаганмын, альбом мечты жасаганмын да. Ошол коллажымдагы демелер, мечталарым, кыялдарым менде дейт ишке ашты да. Себеби мен ошол коллажымды карап, өзүмчө эле мечтать этип, ушунчалык баягы мындай жыргай берчүмүн да. Бул дагы инструмент менде бар дейт. Ошол нерсе мен жазганмын дейт. Анан ошол коллаждан сиздерде аткарылдыбы? Жазып койсоңуздар, кимдики аткарылды? Ошол коллаж мечтыдан, альбом мечтыдан меники аткарылды да. Кимдики аткарылды? Жазып койсоңуздар. Менде дейт Гүлсара эже. Мынакей. Дагы кимде аткарылды? Сценарий жизни деп коет да. 5 жылга, 10 жылга өзүбүздү элестетип жазып чыгышыбыз керек да, кагазгачы. Элестетип, визуализация кылсак, медитация кылып, ошону элестеткенибизде эмне болот? Биринчи биздин оюбузда илип койгон дейт, оюбузда пайда болот дагы, ал эмне болот? Все равно ишке ашат да. Эртеби кечпи сөзсүз ишке ашат да. Анан эгер кээ бирлери бар, айтып калышат да, мени элестете албайм дегендер барбы араңыздарда? Мен не могу вообразить, элестете албайм дегендер барбы араңыздарда? Жазып калсаңыздар, ошол воображение кантип элестетүүнү кантип развивать этсек. Анын 3 жолу бар да, 3 жол. Биринчиси интересуйтесь миром. Могу жашоо менен интересоваться этиш керек экен да, кызыгыш керек экен.
кызыгыш керек, жашоого кызыгыш керек экен да. То есть эмне болуш керек экен? Көп билим алыш керек экен. Нужно получать знания, эмоция алыш керек экен, ощущенияларды алыш керек экен да. Ошондо эмне воображение пайда болот экен да. Воображение, биздин воображение өсөт экен. Путешествовать этиш керек экен да. Путешествие деген не обязательно башка мамлекеттерге, региондорго. Вот каждый выезд регионго это маленькое путешествие да. Мен 7 жыл мурун региондорго чыкканда мен эмне кылып чыкчумун, мен элестетчүмүн да. Мен дайыма баягы сумкамды складывать этип атканда, специально даже чемодан алып алып складывать этип атканда, мен путешествие чыгып атам, мен путешествие кылып келем деп, областька, Жалал Абадка барамбы, Нарынга барамбы, Көлгө барамбы, Ошко барамбы, Алматага барамбы, все равно мен путешествие кылып атам деп туруп элестетип барчумун да. Анан ал барып эмне болду? Чоң путешествияларга айланды да. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек? Чтобы биздин воображение чоңойтуш үчүн биз ощущение, эмоцияларды алганды үйрөнүшүбүз керек экен. Ощущение, эмоция бизге эмне алып келет? Бул эң биринчи путешествие да. Бир жака чыгып, билим алышыбыз керек да. Адамдар менен таанышып, адамдар менен мындайча айтканда биздин круг общенияны кеңейтишибиз керек да. Экинчи жол, представляйте себе то, что вы хорошо знаете. Элестетүү да. То есть элестетиш керек. Например, адамдарды элестетишибиз керек. Например, бир адамды элестетиш керек да, анын басканын элестетип, вспоминать этиш керек, күлгөнүн, сүйлөгөнүн, анын манераларын элестетиш керек. Или, например, бир машинаны элестетиш керек. Например, BMW деп коеюн, ошол BMW-ны отуруп алып, көздү жумуп алып, ошол BMW кандай, кайсы түстө, кандай фаралары, терезелери, ошолордон бери руль, ошолорду да элестетиш керек. Үчүнчү жолу, воображайте то, чего не существует, дейт. Придумайте несуществующее животное, дом, машину. Дүйнөдө жок нерсени элестетиш керек экен. Баягы барго, дүйнөдө жок жаныбарды элестеткенди үйрөнүш керек экен. Дүйнөдө жок машинаны, планетаны элестетип. Вот ошондо биз биздин элестетүү немебизди кеңейтет экенбиз да. Ошентип биз визуализация кылганды, элестеткенди үйрөнсөк болот экен да. Кээ бир адамдар, особенно новичокторду сурасаң, визуализация жасайсың десе, мен антип жасай албайм дейт да, не могу представить дейт да. Кейбирлерчи, вот ошол адамдар ушинтип воображенияны чоңойтса болот экен да. Мынакей, бул үчүнчү закон воображения, элестетүү мыйзамы. Эми 4-чү закон, бул закон изобилия. Бардыгыбыз билебиз, изобилие. Биздин жашоодо, вселеннояда ушунчалык биз элестеткен, биз каалаган нерсе ушунчалык көп да. Сознание изобилия деп коет да. Бул деген эмне? Изобилие, кыргызча жазып койсоңуздар, изобилие кыргызча кандай аталат? Мен которо албай койдум. Изобилие. Сознание изобилия — это вера, что все, что вы отдали, обязательно вернется к вам. Бул ишеним экен да. Изобилие бул барабар вера, ишеним. Молчулук, мындай кылып жазып койсоңуздар болот. Молчулук равно ишеним. Сознание изобилия — это вера, что все, что вы отдали, обязательно вернется к вам. Это вера в то, что всем все хватит, да? Бардыгыбызга жетет ишеним да. Бизде ишеним болуш керек да. Мен каалаган нерсе береке, мен каалаган нерсе бул жашоодо, бул дүйнөдө бар, келет деген бизде ишеним болуш керек экен да.
изобилие, молчулук бул ишеним да, мындайча айтканда. Ишеним, бардык нерсе. Ушунчалык жашоодо мен калаган, мага керектүү нерсе бул жашоодо вселеннаяда бар, келет, сөзсүз келет да. Ошондуктан мындай да, кандай гана ситуацияда, кандай гана биз мындай нерседе болбойлу, биз кетирген нерсе сөзсүз кайра кайтып келет. Бизде ошондой ишеним болуш керек да. То есть научиться отпускать, анан кийин с благодарностью отпускать, ыраазычылык менен отпускать этип кайрадан баягы келет да. Ошол нерсе кайрадан келет. Биз баягы бул изобилиянын, молчулуктун өзүнүн дагы духовный мыйзамдары бар экен да. Өзүнүн духовный мыйзамдары, духовные законы изобилия вселенной деп коет да. То есть эң биринчи мыйзам бул молчулуктун мыйзамы, эң биринчи өзүнүн мыйзамдары бар. Молчулуктун мыйзамы бул то есть отдача должна соответствовать получению деп коет да. Бул эмне деген? Берген нерсе кайра кайтып келет обязательно-чы. Эмнени берсек, ошол нерсе кайтып келет да. Кандай эмоция менен берип атабыз? От души берип атабызбы, жүрөгүбүздөн берип атабызбы? Ошол нерсе кайра бизге жакшы нерсе менен кайтып келет да. Жакшы эмоция менен, жүрөгүбүз менен берсек, ошол нерсе эки эсе, десятикратно деп коет да. 10 эсе кайра кайтып келет экен да. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Берип атканда дагы кандайча беребиз, кандай эмоция менен беребиз, кандай баягы деме, мындайча айтканда ой менен беребиз да. Экинчи айтат, если хочешь получить, будь готов отдать деп атат да. Отпускать, отдать. Экинчи закону кандай намерение менен, кандай ой менен берип атасың. Ошол дагы зависит этет да. Үчүнчү бул доверие. Закон доверия. Нужно доверять. Ишениш керек да. Айтып атпаймынбы? Молчулук равно ишеним депчи. Төртүнчү мыйзам бул закон любви. Сүйүү закону. Биздин ичибизде ушунчалык сүйүү болуш керек экен да. Любовь да, ко всему. Бардык нерсеге сүйүү менен ушунчалык жакшы көрүп сүйүп турушубуз керек да. Мы отдаем то, что у нас внутри имеется да. Если биз ичибизде сүйүү болсо, бирөөнү сүйө билебиз. Ичибизде урматтоо, сыйлоо болсо, бирөөнү урматтап сыйлай билебиз да. Ошондуктан именно внутри бизде эмне бар? Плюс еще анан кийин бул закон свободы. Закон свободы. Мы обретаем все то, чему даем свободу, и теряем бир нерсеге монтип тырмышып тура бербеш керек да, тырмышып. То есть уметь отпускать. Бир нерсеге эркиндик бергенди үйрөнүшүбүз керек экен да. Эгер биз мына, например, телефонду ушунчалык коркуу эле монтип телефонду жоготуп албайын деп жүрө берсем мен, бул телефонду жоготуп берем, потому что я привязана. Ушул телефонго аябай каттуу привязанность бар да. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Не привязываемся, особенно к вещам. Адамдарга не привязываемся да. Умеем отпускать, то есть эмне? Свобода, эркиндик бергенди үйрөнөбүз да. Кийинки закон бул закон притяжения, тартылуу закону бар, бардыгыбыз билебиз, притяжение, эмнени подобное притягивает подобное, да. Ушундай эң мындай основной закондор бар да. Дагы көп закондор, бирок мен основной закондорду айтып кеттим. Дагы башка закондорду билсеңиздер керек, эми азыр после бул демет сааттан кийин орусча болот. Кааласаңыздар орусчага да кирсеңиздер болот.
Пока, кийинки көрүшкөнчө, кийинки темады өткөнчө, пока. Азыр кийинки сабакта дагы сиздер менен көрүшөбүз.